Ал эми шарияттагы маанисине келе турган болсок, эгерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүндө же болбосо сахабалардын сөздөрүндө, амалдарында, аthарларында же табииндердин, алардан кийинки келген элдердин, табииндердин аthарларында сунна деген сөз келе турган болсо, алар бул сунна деген сөздөн бүт эле диндеги өкүмдөр максат кылынат. Кандайча мисалы, ал ишеним маселелери болсун, ишенимге тиешелүү болгон өкүмдөр, маселелер болсун, же болбосо амалга тиешелүү болгон маселелер болсун, бүт ушул нерселерди, маселелерди өз ичине камтыйт. Мисал үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам муттафакун алейхи болгон хадисинде айтып атат. Хадисин айтып келип туруп, "Фаман рагиба ан суннати фалайса минни" деди. Ким менин сүннөтүмдөн баш тартса деди, ал менден эмес деди. Менин сүннөтүмдөн баш тартса деп айтып атат. Сүннөт, сунна деп айтып атат. Бул жерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын менин сүннөтүмдөн деген сөзүнүн мааниси бул жанакы биз сүннөт намаз бар, мисалы, багымдаттын 2 рекет парызынан алдын. Же бешимдин сүннөт намаздары бар, же дагы башка сүннөт амалдар бар, ал маанилер түшүнүлбөйт. Менин сүннөтүмдөн баш тартса деген пайгамбарыбыздын сүннөтүм деп айтып жаткан сөзүнөн биз ошол биз айткан маанилерди дагы жана андан башка парыз болсун, парыз, же болбосо важип болсун, же сүннөт болсун, булардын бардыгы ошол сунна деген сөзүнө кирет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ким менин сүннөтүмдөн баш тарта турган болсо, ал менден эмес деди. Жана да пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сунандарда жана имам Ахмад рахимахулланын муснадында келген хадисинде "Фаалайкум бисуннати" деди. Хадисин дагы айтып келип бизге далил боло турган жери менин сүннөтүмө бекем болгула деди. Менин сүннөтүмдү бекем кармангыла деди. Пайгамбарыбыздын бул сөзүндөгү менин сүннөтүмдү деп айтып жаткандагы сүннөтүмдү деп айтып аткан сөзү бул эмне экен? Ал азыркы айтканыбыздай. Ал кандай өкүмдөр болбосун, парыз болсун, сүннөт болсун, мустахаб болсун, бардыгы. Жанакы сүннөт деген маани түшүнүлбөйт элдердин арасындагы. Жана ошондой эле эгерде сүннөт деп, ас-сунна деп, мисалы кээде сахабалардын же алардан кийинкилердин сөздөрүндө айтыла турган болсо, бул жердеги маани муну мүмкүн шарияттагы экинчи мааниси катарында карасак болот. Сунна деп кээ бир сахабалардын сөздөрүндө айтылса, алар бул сөз менен акыйданы максат кылышат. Ал-и'тикад, ишеним, ишенимге тиешелүү болгон маселелерди максат кылышат. Биз айтып аткан жанакы сунна же азыр жогоруда баяндаган сунна дегендерди максат кылышпайт. Алар сунна деп айта турган болсо, алар туура ишенимди максат кылышат ушул сөз менен. Мисал үчүн Ибн Мас'уд радиаллаху анхунун сөзүндө келет. Жана Убай ибн Кааб, жана Абу Дарда радиаллаху анхум, жана башка кээ бирки сахабалардын сөздөрүндө келет. Эмне деген сөз? Иштихадун фи сунна хайрун мин иштихадин фи бид'a деген асар. Сахабалардын сөздөрүндө келип атат. Эмне деп атат бул жерде? Суннада жасалган аз эле амал бид'ат жол менен жасалган көптөгөн амалдан жакшыраак деген асар. Сунна жолунда жасалган деп атат да. Бул жердеги суннадан максат азыркы айткан маани. Туура ишенимдин негизинде жасалган кичинекей амал, туура эмес бид'ат жол менен жасалган көптөгөн амалдардан жакшыраак деген маани. Көрдүңүзбү? Бул жерде сунна деген сөздүн мааниси эмне болуп атат? Туура ишеним, туура акыйда деген маанини түшүндүрүп атат. Чындыгында мына ушундай өтө мына азыркы
Әсар өтө мааниси терең. Карасаңыз, бидат жолунда жасалган көптөгөн амалдар эч кандай пайдасын бербейт да. Эгерде диндеги жок деген сөз да, бидат жол менен жасалган амалдар деген сөз, пайгамбардын сүннөтүндө болбогон амалдар деген сөз. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бизге айтып койду: "Мен амила амалан лайса алейхи амруна фахуа рад." Ким бир амал жасаса, анын амалы биздин сүннөтүбүздө, биздин динимизде, биздин буйругубузда болбогон болсо, ал кабыл болбойт деп. Ошон үчүн мусулман адам амалын ошол туура ишенимдин негизинде жасаганга аракет кылуу керек. Аз болсо дагы. Мына ушул маанини дагы сахабалар сунна деген сөздөрүндө максат кылышат. Мисал үчүн дагы келет, Ал-Имамул Аузаи рахимахуллахнын сөзүндө келет. Бул алым сөз бир нече сөздөрүн айтып келип, андан кийин айтып атат: "Аннаху ла yazhabul Islam, walakin yazhabu ahlus sunnah, hatta ma yabqa fil baladi minhum illa rajulun wahid." Эмне дейт бул имам? Ислам жоголбойт дейт. Дин, ислам, жалпысынан ислам жоголбойт. Анан эмне жоголот десе, ахлус сунна жоголот дейт. Ахлус сунна жоголот дегенден максат сүннөт ээлери жоголот деп атат да. Бул деген сөз туура ишенимдеги адамдар азайып жоголот деген маани. Көрдүңүздөрбү? Ошентип бир шаарда, бир өлкөдө бир эле адам калышы мүмкүн деп атат ахлус суннадан. Ошол туура ишенимде ахлус суннанын жолунда болгон деп атат. Бул имамдын сөзүнөн биз эмнени түшүнүп атабыз? Бул имам ахлус сунна деген сөзүнөн максат сүннөт ээлери деп. Ошол туура ишенимдеги адамдар деген маанини максат кылып атат. Мисал үчүн дагы Хасанул Басри рахимахулла айтат: "Я ахлас сунна, тараффаку рахимакумуллах, фа иннакум мин акаллин нас." дейт. О ахлус сунна дейт. Аллах силерди ырайымына алсын, жумшак болгула дейт бири-бириңерге. Тараффаку дейт. Фа иннакум мин акаллин нас. Анткени силер азсыңар, саныңар аз деп атат. Жумшак болгула деп атат. Бул жерде бул имам о ахлус сунна, сүннөт ээлери дегенден максаты эмне? Азыркы биз айткан туура жолду карманып аткан мусулман бир туугандарым деп туруп айтып атат да. Туура жолдогун айтып атат, туура ишенимдеги элдер деп айтып атат. Жумшак болгула. Аллах силерди өз ырайымына алсын. Фа иннакум мин акаллин нас деп атат. Анткени силер саныңар аз деп атат. Жана ошондой эле Юнус ибн Убайд рахимахулла айтып атат: "Лайса аграб минас сунна" дейт. Сүннөттөн дагы өткөн мындай өгөйлөнгөн нерсе жок дейт. Сүннөттөн өткөн өгөйлөнгөн нерсе жок. Ва аграбу минха ман я'рифуха дейт. Эми андан дагы өгөйлөнүп, адамдар ушунчалык аны четке кагып, аны өгөйлөгөн адам, андан дагы өгөйлөнгөн эмне дейт? Ошол сүннөттү билген адамдар дейт. Бул имамдын дагы сүннөттөн өткөн өгөйлөнгөн нерсе жок дегенден мааниси эмне экен? Сөзүнүн мааниси азыркы биз айтып аткан. Туура ишеним, туура и'тикад, туура акыйда. Жана ошондой эле Ал-Имам Ас-Саури рахимахулла айтат: "Истаусу би ахли сунна суnnati хайран, фа иннахум гураба" дейт. Ахли суннага жакшы осуяттарды, жакшы насааттарды айткыла дейт. Эмне үчүн? Фа иннахум гураба, анткени алар чоочун адамдар сыяктуу дейт. Себеби аз да, туура ишенимдегилер аз деп атат да. Туура жолдогулар аз. Аларга жакшы осуяттарды, жакшы сөздөрдү айткыла дейт. Анткени алар аз деп атат.
Алардын саны аз деп атат. Бул жерде дагы ахлус суннага деп айтып атканда эмне экен? Туура ишенимдеги адамдар деген маанини көздөп атат. Демек, сунна деген сөздүн шариаттагы маанилеринин бири эмне экен? Бул туура ишеним деген маанини түшүндүрөт. Бул, урматтуу мусулман бир тууганым, сунна деген, сүннөт деген сөздүн шариаттагы мааниси.